Мадымаров: Бакиевдики делген байлыктардын баарын бийликке келгендер ич ара бөлүштүрүп алышкан. Саясатчы Адахан Мадымаров мурдагы президент Курманбек Бакиевге карата убактылуу өкмөт туура эмес маалыматтарды таратып салгандыгын айтты. Бул маселенин ачылбай жаткандыгына 3 себеп бар. Биринчи себеп — убактылуу өкмөттүн бийликке келгенде Бакиевге койгон дооматтары калп болгон. Ак үйдүн үстүндө көз катар мергендерди камадык, алардын 17си жер төлөдө жатат дешкен. Ошону да көрсөтө алган жокко. Калп болуп чыкты. Миллиондогон долларды алып чыгып кеткен дешти. Бакиев кийин Орусиядан келген 300 миллион доллар Кыргыз өлкөсүндө эле эсебинде жаткандыгын айтып чыкты да. Бакиевдики делген байлыктардын баарын бийликке келгенде бейчара бөлүштүрүп алышты. Кийин ызы-чуу болуп баштаганда Тайырбек Сарпашевди кызматтан бошотуп ташташты. Эч ким жооп берген жок. Акчаларды кайтаруу аракеттеринен эч кандай жыйынтык чыкпайт. Себеби бийликтин айткандарынын баары жалган. Мен буга чейин эле буларды айтып чыккам. Иштин ачылбашына Бакиевдин бийлигинен кийин келген кишилердин сабатсыздыгы, чабалдыгы, иштин көзүн билбегендиги себеп болууда. Азыркы бийлик да бул маселеде аракети жок эле олтуруп калат. Үчүнчү себеп — бир топ бийликтен кетип, кайра эле ошол топтун ичиндеги адам бийликке келсе, анда маселе жабык бойдон кала берет. Өнүккөн өлкөлөрдүн шайлоолорунда сөзсүз оппозиция жеңип чыгат. Мурункулардын ишин чукуп чыгыш үчүн эл атайын ошондой тандоо кылат. Бийлик канча комиссия түздү, бирок биринен да жыйынтык чыккан жок, деди Адахан Мадымаров. Булак Супер KG порталы.